Россиянын Москва шары жана Москва облусунун аймагына антитеррорлук операция режими киргизилди. Ушул тапта интернет желилеринде орус аскерлеринин аракеттери, аскери техникалар, блокпосттор интернетке жарыяланууда. Бул арада Кыргызстандын Россиядагы элчилиги кыргыз жарандарын Украина менен чектеш аймактарында кырдаал курчуп кеткендигине байланыштуу ал жактарга барбай турууну суранды. Дипломатиялык өкүлчүлүк аталган аймактарда жашаган кыргызстандыктарды коопсуздук чараларын сактоону жана зарыл болгон учурда байланышка чыгуусун өтүнөт. Ишеним телефондору +7 925 115 50 47 +7 925 285 50 47. Ушул тапта Вагнер тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожиндин аракеттери жана орус бийлигинин көрүп жаткан чаралары дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруудо. Орусия жарыялаган чукул режимдин алкагында күч структуралары телефон сүйлөшүүлөрдү, интернеттеги кат алмашууларды, жарандарды, транспортторду, үйлөрдү кирип текшерүүгө алышы мүмкүн. Буга чейин Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожинге кылмыш ишин козгогон. Ал аскердик төңкөрүш жасоого чакырык жасады деп айыпталууда. Орусиянын президенти Владимир Путин атайлап чыккынчылык жолуна түшкөндөрдүн баары сөзсүз жазага тартылаарын Коргоо министрлиги тиешелүү буйрук алганын айтып билдирүү жасады. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. Өз кезегинде Пригожин 25 000 аскери бар экенин эске салып, Орусиянын коргоо министри Шойгунун ишмердүүлүгүн токтотуларын белгилеген. Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Евгений Пригожин айтылуу Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү 1 айга жакын аралыктан бери Орусиянын күч структураларын кескин сындай баштаган эле.